Кесип деген эмне? Кесиптердин баары адам баласына кызмат кылуу үчүн коомдо пайда болгон карым-катыш, муктаждыктын натыйжасында келип чыккан. Кесип 19-кылымдын аягына чейин кеңири ойлонуу жана пландоону талап кылбаган тема болуп эсептелчү. Бир кесипке ээ болуу үчүн билим алуу жана ал кесиптин кесип катары коомдо кабыл алынуусу керек. Кээ бир кесиптер түздөн түз адамдар менен байланыштуу, кээ бирлери техника менен байланыштуу. Кесип өмүрүбүздүн 3/1 өткөргөн ишибиз, алагды болгон нерсебиз. Адамдар кесиптери менен өздөрүн таанытышат. Адамдар менен кесиптердин арасында көптөгөн байланыштар бар. Кесип адамдын адамгерчилигине, дүйнөгө көз карашына, кабыл алуусуна таасир этип, окшоштуктар, айырмачылыктар, өзгөчөлүктөр жана жакындыктарды пайда кылат. Алар кесиптери менен иштеген иштеринин негизинде бири-биринен айырмаланып турушат. Кесиптердин саны канчалык көбөйгөн сайын кесип тандоодо ошончолук оордошуп бара жатат. Мында максат көптөгөн кесиптердин ичинен бирин тандоо, бир чечимге келүү процесси болуп эсептелет. Адистикти тандоодо баланын ошол адистикке даярдыгы болушу керек. Автомеханик адиси жумуш убактысын калыбына келтирүү, техникалык тейлөө, автомобиль транспорту, ошондой эле техникалык көзөмөлдөө жана техникалык тейлөө жөнүндөгү автоунаа менен жөндөө диагностикалык жабдуулар. Автомобиль тармагында коюлган маселелерди чечүү, тийиштүү квалификациялык, слесарь, айдоочу, техник жана инженерлердин кесиптик даярдыгына байланыштуу ишке ашырылат. Бул кесиптин ээлерине автомобилдин түзүлүшү, механизмдердин жана системалардын иштөө принциптери, техникалык тейлөө жана оңдоо ыкмаларын, ошондой эле автомобилдердин сапаттары боюнча билими жана тажрыйбасы жогорку деңгээлде болушу керек. Автомобилдин түзүлүшү, анын техникалык тейлениши, оңдолушу жана автомобилдердин пайдалануу сапаттары боюнча билим башталгыч орто кесипчилик окуу жайын бүтүргөн адиске өзүнүн түздөн түз кызматын эффективдүү аткаруу үчүн өз салымын кошо алат.